Саламатсызбы? Бүгүн кайрадан эле биз максаттар жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи эле биз адамдар жаңы максат койгон кезде бизде укмуш бир мотивация болот. Умтулуу, дегдөө, максатыбызды алдын ала эле бир элестетип алып, ушунчалык бир тез эле ошол максатым ишке ашып калса сонун болот эле деген бир каалоолор болот дагы. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы мотивацияны таппай калабыз. Же акырындык менен жок болуп кетет дагы. Анан ортолоп калганда бир аз сууп калабыз. Анан ошол жерден бара жаткан жолубуздан чыгып кетишибиз мүмкүн, же таптакыр эле орто жерден таштап салышыбыз мүмкүн. Анан суроо туулат. Эми ошол максатка бара жаткан жолдо биз мотивацияны кантип сактап калышыбыз керек? Эми буга жооп. Негизи эле качан адам мотивациясын жоготот? Адам качан өзүнө анча деле маанилүү эмес максат коюп алганда адамдын мотивациясы тез эле жоголуп кетет, убактылуу эле болуп калат да. Качан адам алдына өзүнө же болбосо коомго абдан маанилүү, мындайча айтканда кайдыгер эмес, жүрөгүн дайыма бир кытыгылап турган, дайыма оюнан кетпеген максатты коюп алса, ал тынчтык бербейт. Ошол менен бирге эле адамга дайыма мотивация келип турат да. Анан түшүнөм, адам баласы негизи эле бир туруп абдан ушунчалык канатпай эле учуп калабыз, бир туруп таптакыр эле соолуп, эчтеке кылгыбыз келбей калат. Ошол учурда мен сиздерге кеңеш бергим келет. Дайыма өзүңүзгө суроо бериңиз. Бул максат мен үчүн эмнеге маанилүү? Анан кайра өзүңүзгө жооп бериңиз. Эгер бул максат мага ушул үчүн маанилүү. Анан дагы бир суроо бериңиз. Эгер мен бул максатка жетпей койсом эмне болот? Жетсем эмне болот? Анан мен ишенип турам, сиз жетсеңиз бул максатка, алдыңызга койгон көп нерсе өзгөрө тургандыгын кайрадан эстейсиз дагы, анан сизде баягы өчүп бараткан мотивация кайрадан жандана баштайт да. Мен өзүмдүн жеке жашоомдо ушул суроону көп берем. Качан менде каалоо өчүп баштаганда мен айтам: "Сейил, сен бара жаткан максат сага эмне үчүн маанилүү эле эстесең?" Анан эгер ал максатыңды кылбай койдуң, макул, жата бер, чүңкөнүп алып жата бер. Башка бирөөлөргө эрегишип жата бер. Анда эмне өзгөрөт? Эч нерсе өзгөрбөйт, тескерисинче баардыгы минуска кетерин билем дагы. Эртең менен кайрадан турам, кийинем, анан кайрадан максатымды көздөй жөнөйм. Ошентип эстеп алыңыз, качан мотивацияңыз жоголгондо, кичинекей сыр, бул максат сиз үчүн эмнеге маанилүү? Жетсеңиз эмне болот? Жетпесеңиз эмне болот?